Саламатсызбы, Илим Карыпбеков. Азыркы учурда сиздин жеке оюңузга муктаж болуп турам. Жашым 19 дейт. Атым Айым дейт. Атында ачык айттыр. 1,5 жылдан бери Европа өлкөлөрүнүн биринде, тагыраагы Швецияда Стокгольм клининг компаниясында иштеп жатам. Жумуш жагымсыз, бирок акчасы жакшы. 1-класста аяктап Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине журналистика бөлүмүнө тапшыргам. 5 жыл окуш керек болду. Бир чейрек окугандан кийин сыртка чыгып, финанс абалымды жакшыртып алып, анан кайра келип окуйм деп ойлогом. Визанын мөөнөтү болсо, бул жакка учуп келерим менен 2 аптадан кийин бүткөн. Мыйзамсыз иштеп жүрөм. Бул жактан деле документ жасап окууга түшсө болот. Бирок 5-6 жылдык убакыт менен күч керектелет экен. Миграционныйга баруу үчүн адвокат жалдоо керек. Алар болсо биздин валюта менен 200 000 сом турат. Эмне кылсам деп эки ойдо жүрөм. Мекенге кетсем депорт басылат. Эң азы 4 жылга. Барганы барып алып, эмнеге келдим деп өкүнүп жүрөмбү деп ойлойм. Бир чети Кыргызстандан корей тилин окуп, Түштүк Кореяга кеткенге аракет кылсамбы дейм. Атам менен апамда каржы система жагын ойлонбогондугу үчүн ушундай абалга туш болуп жатамын деп бир жинденип коем. Кайра аларга боорум ооруйт дейт. Урматтуу Айым карындашым, 19 жаш, 19 жаш деген аябай аз жаш. Сиз кичинекей эле кызсыз. Азыр сиз ойлоп атасыз, аябай чоң кызмын депчи. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш, Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери, эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу, же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса, же бир жери сынып кетсе, же дагы бирдеке болгон болсо, жасап беришет, же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап, эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар, же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Сиз 19 жашыңызда Стокгольмга барып, клининг компаниясында иштегениңиз азаматсыз. Айша азаматсыз. 19 жашыңызда ошол жерге барып, Швецияда иштеп, аракет кылып атканыңыз эң сонун. Жумуш жагымсыз, бирок акчасы жакшы деп атпайсызбы? Урматтуу Айым, карындашым, адам баласына жаккан жумуш дүйнө жүзүндө аз болот. Ага адам баласы бара-бара келет. Бара-бара 30-дан ашканда, 40-тан ашканда, 50 тегеректеп калганда өзүнө жаккан жумуш табышат мага. Бирок эрте тапкан айрымдарга жагат, бир жумуштар 25-инде таап алат, 30-унда таап алат, бирок бул бара-бара келе турган нерсе. Ошондуктан жагымсыз жумуш, түшүнүп атам. Бирок сиз 19 али мынакей жаңы эле канатыңыз чыгып келатат да, урматтуу Айым. Сиз чоң азамат экенсиз. Эми мындай. Ата-энеңизди күнөөлөп кереги жок. Андан пайда жок. Себеп дегенде мен дагы бир учурда, карачы, мен тиги атам өз учурунда мага түрткү берип, өз учурунда жардам берип, өз учурунда мага атадай мамиле кылганда мен мындан да жакшы жетишкендиктерге жетмекминби деп мен да ушинтип эле ызаланып өчүмүн да, башкаларды көрүп эле. Анан ошондуктан сиздики баардыгы келечекте алдыда. Атаңызга сиз, ата-энеңизге сиз антип таарынбаңыздар. Эми ата-энеңиз колунан келгенди кылды, жашоосун өттү, эң негизгиси сизге жан берди да. Жан берди. Кандай кылып тарбиялаганын билбейм, бирок
19 жашыңызда ошол жакта жашап аткандан кийин демек аябай эми аябай болсо эми жакшы тарбия берсе керек, сизди мындай чыйралтып өстүрсө керек, азаматсыз. Эми Корея боюнча, бул жакка келген боюнча чынында эле чет өлкөдө жүргөндө 19 өзгөчө 19 жашыңызда бул кыйын көрүнө берет. Жашооңуз текке кетип аткандай көрүнө берет да. Мен дагы Түркияга окуганы барып, ошондо 20 жашта элем. Анан баягы интернеттен карап, бул жактагы жаштардын жүргөн жашоосун көрүп эле мен дагы жашоом өтүп кетип атат, кандай болот, эмне болот, бул жерде мен өлүп каламбы, бул жерде жашоом кетип калабы деп эле ойлончумун да. Ошондуктан сиз шашпай кылдаттуу ойлонуңуз. Бул келип аткан сезимдер дагы бул кадимки эле көрүнүш. Анан урматтуу айым мындай да. Эгерде Кореяга барып, корей тилин үйрөнүп, ал жакка барам деген ошол каалооңуз аябай жакшы боло турган болсо, мен ишенем ошол Стокгольмдон деле корей курстарын таап, же болбосо онлайн курстарын таап, үйрөнүп, ошол жерден деле аракет кылып койсоңуз болот. Бул биринчисинен. Экинчиден, Стокгольмдо таптакыр эле көңүлүңүзгө эчтеке жакпай эле мен баарымды таштап кетем деп атса, анда акча топтоп, бир аз топтоп туруп, анан бияка бул жерге келсеңиз болот. Бул жерге келгенде өкүнбөймүн десе, ой, айым, сиздин жашооңузда, али жашооңуздун баардыгында 100 гүлүнүн бири гана ачылды да, 99 гүлүңүз бар ачыла турган. Так что баары жакшы болот, Кудай буйруса, баарына жетишесиз. Ошондуктан жакшылап ойлонуп, кылдат кадам таштаңыз. Эгерде акча чогултуп алган, бул жерде акчасы жакшы чогултуп алганга мүмкүнчүлүгүң барса, шашпай чогултуп алыңыз. Окуганга да жетишесиз, иштегенге да жетишесиз, турмуш курганга да жетишесиз. Шашпаңыз азыр. Азыр тажрыйба алыңыз, азыр акча тыйын чогултуп алыңыз, азыр мүмкүнчүлүк болсо онлайн курстарды окуп алыңыз. Ошол жерде билим ала турганда 5-6 жыл кетип калат экен деп атасыз. 5-6 жыл таптакыр чыпуха. 5-6 жыл таптакыр чыпуха. Эгерде окуп ошол жерде билим алып бүткөнүңүз сиздики ошондо 25-26 жыл боло турган болсо, окуй бериңиз. Окуудан ашкан нерсе жок. Окуй бериңиз, мүмкүнчүлүк болсо. Ошол жерде акча таап атсаңыз, мүмкүнчүлүк болсо окуй бериңиз. Ал эми кызматыңыз, ошол кылган кызматыңыз жагымсыз болуп атса, эч нерсе эмес. Азыр жагымдуу жумуш табуу өтө кыйын. Ребята, у меня на груди это пик Манасло. Это 8163 метра. Эта футболка была изготовлена для первой исторической экспедиции в Гималайи кыргызских альпинистов. Я имел честь быть в составе них. И те дни в 2022 году, они останутся в моей памяти на всю жизнь, как огромное, яркое и, безусловно, для меня великое событие, которым я очень дорожу. И когда я каждый раз вижу горы, или каждый раз одеваю эту футболку, или каждый раз при подобной ситуации, я вспоминаю с большим счастьем, воодушевлением, что в моей жизни было такое огромное событие, которое каждый раз меня подогревает и дает мне энергию. И я вам предлагаю ощутить то же самое, такие же ощущения получить. Друзья, компания Dream Journey и я, мы объявляем очередной тур, на этот раз в Гималайи, до базового лагеря Эвереста. 5400 метров в высоту. По дороге в Эверест мы будем ходить, это 13 дней приключения. Каждый день мы будем ходить по 5-6 часов. Мы посетим обязательно великий город Намче, это столица всех альпинистов мира. Мы обязательно пойдем до базового лагеря Эвереста, дотронемся до подножия горы Эвереста. Вы собственными глазами увидите самую высокую точку нашей планеты. Ребята, по дороге вы обязательно подниметесь на пик Калапатар. Это более 5550 метров. Вы обязательно увидите контрастный и колоритный город Катманду. Погуляете в Катманду, и вы окунетесь вообще в другой, совершенно другой мир. Мир добрых людей, красочных людей. Вы увидите очень много разной культуры другой, совершенно другие традиции. Оставьте у себя такое яркое впечатление. И вы после Гималаев вы ощутите, что вы не зря это все прожили. 14 дней, 13-14 дней приключений. Это приключение начнется 10 мая по 23-24 мая.
13-14 дней. Это не такие большие деньги, но я вам гарантирую, ощущения останутся на всю жизнь. По ссылкам переходите, записывайтесь, пишите и регистрируйтесь. Регистрация уже началась, естественно, места ограничены. Идемте, увидим самую высокую точку Земли собственными глазами и дотронемся до подножия. Бирок көп жумуш керек болсо менин деле азыркы жумуштарымда көп нерсе мындай кылым келбей турган иштер бар. Керек болсо могу подкастты деле отурганда деле мисалы көпкө чейин мындай тынуу болуп калып атпайбы? Көп учурда же убактыбыз жок, же көңүл жок дегендей. Ошондой. Ошондуктан эми адам баласы мындай боло берет кадимкидей эле. Бирок мен сизге аябай кубанычтамын. 19 жашыңызда ошол жерге барып чоң тажрыйба алып атыптырсыз. Эчтеке жоготкон жоксуз, эчтекеден кур калган жоксуз. Окуу болсо эч тартынбай окуңуз. 200 000 жанагы сомдой кетет дейсиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо бериңиз, андан өлүп кетсин. Бул жактан Европага барам деген канча? Эгерде ошол жерде Европада токташып калсаңыз, Столып көлүндө ошол тилди, англис тилди, ошол шведтердин тилин үйрөнүп алсаңыз кандай керемет. Сиз келечегиңиз кен, Кудай буйрса. Айым. Эч кычалат болбоңуз, капа болбоңуз, азаматсыз. Мен сизди кош колдоп колдойм. Кыйынсыз. Бул жерге келгенде кыйрат ийбейсиз, ошол жактан андан көрө аракет кылыңыз. Азаматсыз. Ийгилик сизге.